Саламатсыздарбы урматтуу достор, бүгүн бизде Таластан берүүбүздүн алгачкы чыгарылышынын коногу Замир Надырбаев конокто болмокчу. Анда сиздер менен биргеликте Замир мырза менен чогуу таанышып, чогуу биргеликте тосуп алсак. Саламатсызбы, Замир мырза, кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Рахмат. Мектепте жалаң бешке бүткөн. Ошондон болуш керек, ошол финанс жагын тандооган өзүм ошол жака кызыгам. 13-14 жылдан бери мамлекеттик системада иштеп, канча деген инвесторлор менен иштешип келатам. Дотациядан чыгарып, себеби ал айыл өкмөтү өздөрүнүн доходу 4 миллион эле болсо, 2,5 миллион айлыгына кетсе, 2 миллион электр энергиясына кетсе, ал айыл өкмөткө 1 миллион тегерек эле жумуш кылган акча каражаты кылып атат да. Алла таала омин деп койсо, бардык нерсе болот деп коет го. Эгерде мен айыл өкмөт болуп барып калсам, акитаж заводун ачышым керек, мындан сырткары цемент заводу турат, аны ишке киргизишим керек. Жалаң ушул баргандан баштап инвестиция тартуу боюнча аракет кылмакмын. Замир мырзанын буга чейинки жасаган иштерин замандаштары сыймыктануу менен айтып жүрүшөт. Алардын пикирин алдыңкы сюжеттен көрсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум, Бакай Ата районунун тургундары. Мен ушул Надырбаев Замир жөнүндө бир кыскача өзүм ой пикирим айткым келип отурат. Борбордук балдар бакчасында дагы ошо терезелерин алмаштырууда Бакубат Таластан долбоорго жардам көрсөтүп, мына бүгүнкү күндө терезелер алмашылып, жылуулук системасына дагы бирден бир салым кошту десем мен жаңылышпайм. Бакай Ата району боюнча бир эле өзү бир айыл өкмөт эмес, 9 айыл өкмөт боюнча иш алып барды, алгылыктуу өтө чоң салым кошту десем мен жаңылышпайм. Мына бүгүнкү күндө жерлерде жергиликтүү кеңештин шайлоо бүтүп, бүгүнкү күндө мына айыл өкмөттөрү шайлоо жүрүүдө. Бардык талапкерлерге ийгилик каалайбыз. Кадр бардыгын чечет дейт. Ошондой мыкты кадрлардын бири Замир десем мен жаңылышпайм. Мен Замирди мен билгеним мынакей ушу 6-7 жылдан бери жакшы тааныйм. Актөө айыл өкмөтүндө ушу багы мамлекеттен келип проекттелерин өтүп аткандар эскиче дайындап коюп туруп, ошо көп немелерин Замир оңдоп, ошо жагын аябай чоң жардам берди да. Сметасы кезекте бир 3,5 миллион тегерек болгон да азыр кезде. Анан кийин Кызыл Сайылына 2 футбольный полени өткөндө дагы ошо документациясына толук кандуу ушу Замир багы баштан аяк жардам берген, бүтүрүшүп. Ботерек айыл өкмөтүндө номер 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жаңы имарат салынып атат да. Ошол имаратка бул кишинин абдан чоң салымы көп. Себеп дегенде ушу проект жазгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин Минфинден канча акча бөлүнүп атса, иш кагаздары болобу, теги фирманын жетекчиси менен болобу, тыгыз байланышта, айыл өкмөт менен тыгыз байланышта, биз менен комиссия менен тыгыз байланышта болуп, кандай вопростор болбосун ар дайым жардам берип келатат. Өзгөрүш айылына чоң жардамы тийген. Биздин эле Өзгөрүш айылына эмес, биздин районго, Бакай Ата районунун ичине, область деңгээлиге чейин бунун жардамы тийген. Биз аны айыл ичинен эмес, бул район деңгээлде, область деңгээлде угуп билип жүрөбүз да бунун кылган иштерин. Элдин атынан, биз көпчүлүктүн атынан сүйлөп албайбыз, бирок өзүмдүн атыман экс депутат катары айтып кетейин. Биз депутат болуп турганда бирөөдөн да бир сом акча албай туруп мен өкмөттөрдү шайлагам. Ошондо бизди алып шайлап бериңиздер. Ошо татыктуу адамды шайлап бериңиздер суранам. Бул бала бакчага мен 2015 жылы келгем. Ошол кезден баштап багы Надырбаев Замир бизде ата-эне болуп, как ата-эне катары камкор ата. Бир гана өзүнүн балдары эмес, ушу бакчандагы жүрүп аткан балдардын келечегине багы жакшы көңүл буруп, ушулардын ден соолугу жөнүндө, тамактануусу жөнүндө кам көрүп жүргөн адам катары ошо таанышып калдык да, жакшы. О менин гана балам. Мына көп жылдан бери мына ишке аралашып, элдин жүгүн тартып келатырсың. Эми ушу элдин жүгүн тартышты эле бул чоң жооптуу нерсе. Жолуң ачылсын, бак карап кыдыр тарысын, тилеген тилегиңди, ниетиңди Алла таалам кабыл кылсын. Амин. Аллаху акбар. Замир мырза, алгач өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, кандай үй бүлөдө төрөлгөнсүз, өзгөрүштүн кайсыл мектебинде, кандай окугансыз?
Саламатсыздарбы? Мен ушул 1986 жылы Талас областына караштуу Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылында туулгам. Апам мугалим, чоң апам да мугалим. Өзүм атам болсо дыйканчы, ушул үй бүлөдө төрөлгөм. 4 баланын экинчиси болом. Өзүм Бешбулак орто мектебине 1993 жылы окууга кирип, 1999 жылы Кашка жол мектеп курулуп, ошол Кашка жол мектебин 2004 жылы аяктагам. Мектепти жалаң бешке бүткөм. Ошол 2004 жылы Бишкек шаарынын Кыргыз агрардык университетинин Скрябин атындагы финансист адистигине тапшыргам. Айта кетсеңиз, эмне үчүн дал ушул финансист кесибин тандап алгансыз? Бул финансист кызматты тандап алган себеби адистигин. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Аккан артан суу агат деп. Мен өзүм чоң атам математик болгон. Андан кийинки атамдын бир тууганы да математик, бухгалтер болгон. Ошондон болуш керек, ошол финанс жагын тандап алгам, өзүм ошол жака кызыгам. Өзүм мектепте окуганда эле ушул математика жагына көп басым жасачым. Ал эми бүгүнкү күндө ошол финанс тармагында ошол 11 жылдан бери иштеп атам. Ал эми өзүмдүн келинчегим дагы финансист, ал да ошол казынада 8 жылдан бери иштейт. Ушу баардыгыбыз үй бүлөбүз менен баарыбыз финансистпиз да. Негизи башчы болуу оңой, бирок башкаруу кыйын деп коет эмеспи? Анан сиз жакында Өзгөрүш айыл аймагынын айыл өкмөт башчысына койгон жаткан экенсиз. Бул жооптуу кызматка канчалык даярсыз жана буюрса эл өкүлдөрүнүн элегинен өтүп калсаңыз, өзгөрүштү кандай өзгөрүүлөр күтүп жатат? Башкаруу негизи кыйын деп коет, бирок баягы ушул 2007 жылдан бери ушул мамлекеттик кызматка өзүмдүн болгон билимимди ушул жака арнап иштеп келип атам. Ушул 13-14 жылдан бери мамлекеттик системада иштеп, баардык системада иштедим десем да жарашат. Себеби мен 2008 жылдары ошол эле акимчиликте, общий отделде иштеп калдым. Анан айыл чарба департаментинде иштеп калдым. Ошо акыркы 11 жылдан бери финансы жагында иштеп атам. Ошол тажрыйбам негизинде мен башкарып кетем, ушул айылды келип, ушул айыл өкмөт болуп кетем деген өзүмдүн ишеничим бар. Мындан сырткары сиз айтып өткөндөй, ушул айылдын эл өкүлдөрүнүн элегинен өтүп калсам, Кудайдын буйругу дейт, Алла Таала омин деп койсо баардык нерсе болот деп коет го. Эгерде мен айыл өкмөт болуп барып калсам, биринчи кезекте баягы айыл өкмөт болуу бул сөзсүз эле айыл өкмөт болгондон кийин көчөгө кум төгүү, ушул арыктарды тазалоо эмес, андан сырткары дагы менин жеке оюм бул инвестиция тартып келүү да. Себеби мен ушул 11 жылдан бери финансы тармагында иштеп, бир нече деген долбоорлорду жазып, өзүм ушуларды өткөргөнгө көптөгөн салымдарды коштум. Аны айылдаштарым да баары тактыктап бере алат. Анан кийин ушул инвестиция кантип тартабыз? Инвестиция тартуу бул мен үчүн ушул 11 жылдан бери иштеп жүрүп оңой. Себеби канча деген инвесторлор менен иштешип келатам. Биринчи очередь ушул Өзгөрүш айыл өкмөтүнө келип калсам, Акиташ заводун ачышым керек. Мындан сырткары цемент заводу турат, аны ишке киргизишим керек. Андан сырткары бизде жанагы азыр көрүп атасыздар, Өзбекстан мамлекети ушул бир кыргыздардын эмесине, кыргыз жерине келип теплица куруп жатышат да. Ошол долбоор боюнча иш алып барам деп азыр бүгүнкү күндө кандай өтүп калсам, Кудай буйруса ошого аракет кылам да. Анан жана айтып кетип, менин сөзүм урулуп кетти. Ушул жанагы көчөгө кум төгүү боюнча буну ошол жердеги айыл өкмөттөгү жер адиске депутаттардын комитеттери бар, атайын жер жагын караган. Ошолорго дайындап коюп, баардыгын мыйзам чегинде тендерин өткөрүп берип койсок, алар өздөрү иш алып бара берет. Менин максатым ал жерге барып калсам инвестиция тартып келүү да, ушул айыл өкмөттүн дотациядан чыгаруу. Себеби ал айыл өкмөтү өздөрүнүн доходу 4 миллион эле болсо, бизде каржы министрлигинен 3 миллион 300 миң алып, ошо менен жалпы 8 миллион 300 өздөрүнүн доходу бар да. Эми ал сумма деген өтө эле аз сумма. Себеби ал айыл өкмөттү кармаш үчүн ошол 12 сотрудникке 2,5 миллион айлыгына кетсе, 2 миллион электр энергиясына кетсе, калганы командировочный болуп, канцтовар болуп, ал айыл өкмөткө 1 миллион тегерек эле жумуш кылган акча каражаты калып атат да. Ошондуктан ушул каражатты ошол жер адис, ошол жерде депутаттардын комитеттери эле иш алып барса, мен баардыгын тендерин өткөрүп берип коюп, жолго салып койсом, өзүм жалаң ушул баргандан баштап инвестиция тартуу боюнча аракет кылмакмын. Замир мырза, атайын биз үчүн убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт ушун менен соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн амандашканча эсен туруңуздар.